Оштон Фуркаттагы Алиханов көчөсүнөн 70 000 долларга сатыла турган үй чыгып жатат. Эгер ушул сумманын тегерегинде үй издегендер болсо, ушул чыгарылышыбызды, видеобузду аягына чейин көрүп койсо болот. Мына ушул 2 кабаттуу үй курулган, чатыры жабылган боюнча турат. Жер аянты 5 сотық. Фуркат айылындагы Алиханов көчөсүндө жайгашкан. Алиханов көчөсүнөн туугандар түз эле жогору чыгып келе бересиздер дагы ушу мектеп сала турган жерге келгенде жана топ теректер бар. Ошол жерлерден оң тарапка бурулуп, бир аз ылдыйракка түшүп, ушул көчө менен келесиздер. Бул Алиханов батыш жагындагы эң ылдыйкы көчө болуп эсептелинет. Негизи параллель жайгашкан көчөлөр. Ушул көчө менен ылдыйдан жогору чыгып келе жатканда, негизи көчөнүн аягына бир 200 метрдей жетпей, оң тарапта жайгашкан. Азыр түшүп көрсөтөбүз. Мындан кийин мына оң тарапта көрүп турасыздар, чатыры көрүнүп турат, бир сарай бар. Наркы беттери бүт эле ушу бактар. Негизи бул жерде мына Оштун тили менен айтканда шапата деп коет, аябай жакшы жер. 70 000 долларга сатууга койду. Жакса сүйлөшөсүздөр, келишесиздер. Үй чындыгында жакшы проект менен курулган. Астыңкы бөлмөлөр менен үстүңкү бөлмөлөрдүн аянттары дагы, узун тууралары дагы окшош, бирдей көчүрмө жасалган. Узундугу 11 метр, мен кадамда өлчөдүм. Ал эми туурасы 10 метр экен. 9 метр экен. 11ге 9 болду ошондо. Үй чындыгында жакшы долбоор менен курулган. Жери эми 5 сотық. Мына жерде жол бар экен. Ушул жерге келип, жол ылдый тарапка, ылдыйкы кошуналарга түшүп кетет экен. Эми үйдүн алдына техника киргизиш үчүн дарбаза же ушул жерде, же наракта коюлат, нарактан коюлат. Бул эми үйдүн алдындагы мындай площадка боло турган, аянт боло турган жер. Калган бактарыны мына жака кылса болот туугандар. Бул жака да мына унаа коюучу жайды, төргө очоккана, сарай, башка курулуштарды курса болот. Жеринин чек-арасы ылдыйда мына кошунанын курулушунун аркасында мына сетка тосмо турат, ошол сетка тосмого чейин. Жалпы аянты 5 сотық. Ылдыйда көрүп турасыздарбы? Тал теректер турат. Ошол сайда шаркырап аккан бир кучак суу бар. Ошол суунун дагы шаркырап акканы кулакка жагымдуу угулуп турат. Бул үй көрүп турасыздар, батыш жагынан көрүнүшү. Мына бул бер жагында ашканасы бар, чекеде бурчтагы бөлмө. Ошол ашкананын бөлмөсү мына кичинекей эшиги турат, подвал деп коебуз. Майда чүйдө ок аташты ошонун ичине койсо болот. Фундамент жерден 1 метр ылдый жагы көтөрүлүп турат, көрүп турасыздар. Үйдү дагы мына кирпичтерин тегиз уруп, сейсмопояс колонналарын, перемичкаларын, бардыгын арматураларды жакшынакай кылып салып, үйдү сонун күкүрттөй кылып куруп койгон. Ал эми чатыры көрүп турасыздар, күрөң түстөгү металло черепица деп коет, тыныке менен жабылган. Жүрүңүздөр эми ичине кирип, мен биринчи кабатынан эле долбоорун көрсөтүп коеюн. Бул жер мына үйдүн кире бериши. Ушул жерге тепкич куюлат. Үстү болсо мындай зонтик болуп жасалат. Бисмилла, мына кирип келдик. Сиздер да келиңиздер. Бул жака киргенде эле мына оң тарапка бурулганда бул жакта тепкич болот. Тепкич эми ушул жерден сразу башталып, мындай көтөрүлүп, оңдон солго буралып чыгып кетет. Нарагыраакка барып дубалга чыгып, бир айланып көрүңүздөр. Үстүнү мынакей. Ушул жактан көрсөңүздөр болот. Негизи экинчи кабаттагы бөлмөлөр менен астыңкы кабаттагы бөлмөлөрдүн окшоштугу бар. Ушу астында кандай бөлмө болсо, ошо үстүндөгү бөлмөлөр деле ошондой. Анан биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосунда мына завод, плита перекрытия деп коет, ушундай плита басылган. Эми бул жака келиңиздер, мына чоң эшиктен киргенде бул мейманкана, зал деп аталат. Бул кенен эле бөлмө, узундугу 5,5-6 метрге чамалайт, туурасы 4 метрди алат. Бул эми мейманкана. Бул жака келе турган болсоңуздар, 2 кирме чыкма бөлмөлөр бар. Азыр эми ылдыйдагы кошуналар курулуш кылып атат экен, усталар ушул жакта жашап атыптыр. Бул жакта мына ашкана. Ашкананын узун туурасы ушу 3,5 га 3,5 размеринде. Бул жагында 1 терезеси бар. Бул жагында 1 терезеси бар. 2 терезелүү да. Ал эми ушул эле бөлмөдөн ичкери кирсе болот. Бул дагы мына биринчи кабаттагы уктоочу бөлмө. Мунун дагы ушу узун туурасы 3,5 га 3,5 1 терезелүү бөлмө болуп эсептелинет. Мына ушул ашкананын асты подвал болгон үчүн подвалдын үстүнө мунун полуна көрүп турасыздар, ушу атайын плита жанагы монолит куюп койгон. Ушул эми үстүндагы ушу астындагыдай эле бөлмөлөрдө элестетиңиздер. Биз эми болгондой кандай болсо ошондой көрсөткөнгө аракет кылдык.
жерinin чегараларындагы көрдүңүздөр, эми жер аянты 5 сотық, кызыл китеби, документи бар экен. Ээси менен келип биз сүйлөштүк, зыңкыйган бир аксакал киши экен. Баягы оштуктар айткандай даңгал сүйлөп, бааны $70.000 деп коюп берди. Калганын эми өзүңүздөр жакшына отуруп, келишип, сүйлөшүп алсаңыздар болот. Бул жака жүрүңүздөр. Мына үйдөн туугандар, үйдөн жол жака 1,5-2 метрдей аралык таштагандан кийин курулуш кылыптыр. Үйдүн аркасында да ошо 1,5 метрдей аралыкты таштап коюптур. Мына үйдүн арт жагында көрсөтүп коелу. Мына арт жагында да 1,5 метр аралык бар экен. Үйдүн арт жагынан дагы көрүп койсоңуздар болот. Ушул үй эми туугандар, жакса бир сүйлөшүп көрүңүздөр. Фуркатайлы Алиханов көчөсү, көчөдө мына көрүп турасыздар. Бир катар ошо шагал төшөгөн. Анан көчөдө электр линиясы тартылган, интернет линиялары дагы тартылган. Бирок түнкү жарыктарыны коюп коюш керек экен. Таза суу маселеси болсо, бул жактан жогорудан тартылып келинген дейт. Мына ушул кошунанын гиластарынын астында жолдун чекесинен өтүптүр. Ошол жерди көмүп койгонбуз дейт. Ошол жерден бияка таза сууну тартып киргизип алса болот экен. Эми бала чаканын жөө барып келишине дагы эң жакын болгон мына Фуркатай лампасындагы мечит, мектеп, бала бакча, медресе, банк, дарыкана, эткана, дүкөн, курулуш материал дүкөндөрү бүт бардыгы ошол жерде бар. Анан эми нары бери жүрүш үчүн транспортко кайра эле ошо Ошалай жолуна, Алиханов көчөсүнүн башына, Кичи кой базарынын алдына чыгышка туура келет. Ал жерден бери ушу эсептей турган болсок 1,5 километрдин тегерегинде болуп калат. Ушул үйгө чейин. Негизи Алиханов көчөсү бул жер эми ар жактан келген эл, 5 кошкон эл, бири Каракулжалык, бири Чоңалайлык, бири Алайлык, бири Баткендик ар жактан келип 5 кошкон эл ушул жерде уже жашап атат. Шаарга карайт азыр бул жер. Мына ушул үй туугандар. Эгер жаккан болсо, бул видеого бир жүрөкчөнү басып, жакшы бир комментарий калтырып, анан ушул видеону бөлүшүп коюңуздар. Кимде ким үй издегендер болсо, ошол видеобуз, маалыматыбыз бардык адамдарга жетсин. Ээсинин телефон номерлары дагы жазылды. Эми үйдүн баасын $70.000 кеми бар деп айтып атат. Бул айтылышы. Албетте эми айткан суммага баары бир сатылбайт. Сиздер арзаныраак сурайсыздар. Үйдүн ээси бааны айтты. Орток баага бир келишесиздер. Биз эми милдетибизди аткардык, маалыматты сиздерге жеткирдик. Бул кызматыбыз, ишибиз. Көрүшкөнчө.